Буга чейин Жогорку Кеңеште социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинде эл өкүлдөрүнүн толук катышпагандыгы боюнча бир топ сын пикирлер айтылып келген. Мындай нерсе бүгүн да орун алып, 3 депутаттын добуш берүүсү менен коштолду. Мурдагыдан айырмасы башында кворум бар делгени менен орто ченинде тактап айтсак, добуш берүүдө 3 эле депутат катышты. Добуш берүү учурунда 3 депутаттын экөөсүнүн ортосунда пикир келишпестик менен коштолду. По каким вопросам он проводил какие-то интересы? Если вы хотите детально, то я могу детально подсказать. Не так, что где-то что-то. Без людей, потому Вы мне зачем делаете? Я как депутат имею право высказать все это. Вы тоже имеете право высказываться. Вы высказываетесь. Я вас не ограничиваю. Так, анда экинчи маселени ушу жана толуктоолор менен добушка коюп, минутту депутаттар добуш бериңиздер. Кабыл Ал эми аталган комитеттин төрайымына бул маселе боюнча кайрылганыбызда добуш берүү убагында башка жумуштар менен сыртка чыгып кеткендигин айтып, бул мыйзам долбоору эмес, бирок ишеним кат бар, ошонун негизинде кворум толук эле болду деген жообун билдирди. Бирок ишеним кат кимге берилген жана алардын ордуна ишеним кат алган эле эл өкүлдөрү добуш бере алабы же каалаганы бере берсе болобу деген сурообуз ачык бойдон калды. Мыйзам долбоору эмес биринчиден. Азыр мыйзам долбоору болгондо, мисалы үчүн доверенность таштап кетсе дагы биз доверенность менен дагы мыйзам долбооруна добуш бере албайбыз. Азыр бул жерде айда канча мына көтөрүп чыккан маселе боюнча добуш берилди. Мен ошол кезде эшикке чыгып бир 10 мүнөт кечке чыгып кеттим. Ал жерден 3 депутат добуш берди деп атасыз. 3 депутат добуш берди деп атасыз, бирок доверенностьтер бар. Кимдердики бар ошондо? Жанар Акаев доверенность таштаптыр. Бакировдун доверенности бар. Дүйшөн мырзанын доверенности бар. Ошол доверенностьтер менен Комитеттин жетекчиси катары жыйынга толук катышууну жөнгө салып туруу боюнча жоопкерчилиги бар экенин белгилеп, бирок мажбурлай албагандыгын кошумчалады. Төрайым катары комитетке активно катышып берүүсүнө мен айтып катышып бергиле деп көчөмөзгө аракет кылам, бирок депутаттын дагы мен эмнеге катышпай калдым деп айтканга да мен укугум жок. Катышып берүүлөрдү суранам. Бирок ал депутаттын өзүнүн ушул азыр комитет болуп атканда башка планып аткан иш-чаралар болсо, ошол жакта иш-чаралар менен шайлоочулар менен катышып жүргөн иш-чаралар болсо, депутатты биз келип жоктогундай келип катышып берди. Бирок депутаттар эми аракет кылып баардыгы эле келип эми мыйзам долбоорлору боюнча катышканга аракет кылышат. Эми бир-эки сын айтылгандыр, бирок мен ойлойм дайыма мыйзам долбоорлору катып атканда 6-7 депутат кээде толук катышабыз, кээде 1-2 депутат өзүнүн иш сапарлары менен жок болуп калган убакта ошондойдор болушу болуп атат. Бирок толук катышканга аракет кылып атабыз. Эми баягы депутаттын башка иш-чаралар болуп калса ана келе албай калбаса. Добуш берүү учурунда сыртка чыгып кеткен депутат Садык Шернияз маданият өкүлдөрү боюнча байма-бай маселени көтөрүп келгени маалым. Бүгүн да маселени кабыргасынан коюп, президенттин жана өкмөттүн өкүлдөрүнө кайрылып жаткан учурда катышып жаткан жазуучулар кол чаап коштоп турушту. Министрлерибизге, өкмөт башчыга айтып коюңуз, жанагындай возражениеден келип тетири келип турбасын. Тетири сүйлөп. Анда буюрса ишти баштайбыз дагы күзүндө Кудай кааласа кабыл алынып калат ал мыйзам. Баары чогуу иштесек, ынтымак. Ошол жакты алыңыз. Анткени баары бир шамал ошол жактан айдайт да. Анан шамал тескери айдап коет жакта. Ооба берден кийин жанагы мыйзам айланып тегеренип жүрө берет бул жердечи. Ошол боюнча дагы бирди айтып барыңыз, мына маданият жөнүндө сөз неметип атканда. Мына биздин СНГ боюнча менин билишимче, мисалы, кинолордон элде салынбайт. Анткени Россиянын конституциясында жазылган. Бул комитеттин аты атап тургандай эле
социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети башка комитеттерге салыштырмалуу маданияттуулугун көргөзүп, жыйындарда толук жана маданияттуу өткөрсө, сын пикирлер азыраак айтылар беле. Вот этот вот Макимбетов, который и притащил